Мелдеш жабырлануучуну таянычтагы электр тогунун таасиринен бошотуу жана ага биринчи медициналык жардам көрсөтүү, изоляцияланбаган зымды алмаштыруу, өрт өчүрүү жана башка тапшырмаларды аткаруудан турат. Установить переносное соединение на проверенной фазе. Установлено переносное соединение на проверенной фазе. Бул иш-чара электр оңдоо иштеринин сапатын жана коопсуздугун жогорулатуу, кызматкерлердин кесиптик даярдыгын текшерүү, тажрыйба алмашуу жана жөндөмдөрүн күчөтүү максатында өткөрүлүп жатат. 7 этаптан турган мелдешке Бишкек шаарынан 3 команда катышууда. Бишкек электр тармактары ишканасынын рейтердин арасында кесиптик мелдеш башталды. Бул кесиптик мелдештин негизги максаты ушул кесиптештерибиздин күнүнө эле аткарып жаткан жумушуну кандай деңгээлде аткарыш керек, канчалык деңгээлде, канчалык туура так аткарган боюнча мелдеш болот. Бул мелдештин жеңүүчүлөрү такталып, анан буну сентябрда республиканский церемонияга дагы ошол бригада рети менен барып катышып келишет. Аскар Ирсалиев энергетика тармагында 5 жылдан бери эмгектенип келет. Азыркы учурда Чыгыш райондук электр тармактар ишканасында устат болуп иштейт. Ал бул сыяктуу сынактар кесиптик өнүмдөрдү арттырып, кызматкерлерди шыктандырарын айтат. Биз Чыгыш ретинен келгенбиз. Бригадамда 5 бала. Бүгүнкү таймашка жакшы ниетте келгенбиз. Утуп алуу жана биринчи орунду алуу деген максатта келгенбиз. Кудайым буйрса таймаштар жакшы өтүп жатат. Буйрса максаттар жакшы. Алдыңкы Кыргызстан боюнча энергетика тармагы боюнча өзүмдүн салымды кошкум келет, ушундай таймаштарга катышып келатабыз. Энергетика тармагына жаңыланууларды киргизибиз келет. Буйрса бул таймаштарга дагы жаңыланууларды алып келгенбиз, көргөзүп атабыз. Буйрса Кыргызстандын энергетика тармагы баары алдыда өнүгөт, өсөт деген ишеничтемин. Энергетиктердин кесипкөйлүгү энергетикалык жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин жана анын натыйжасында энергетика системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун түздөн-түз аныктайт. Бизде Кыргызстан улуттук электр тармактары ар бир областтарда филиалдарыбыз бар. Азыркы учурда мына Бишкек электр тармактарында өтүп атат. Бунун максаты негизи ушу биздин кызматкерлердин профессионалдык деңгээлин көтөрүү жана коопсуздук эрежелерин толук сактоо максатында жана ар кандай жагдайларда, ар кандай ситуацияларда баарын өзүнүн ыкчам түрдө иш алып баруу максатында ушундай иш-чараларды жүргүзүп турабыз да. Буйрса мына азыр бардык электр тармактарында филиалдарда өтүп жатат. 3-6 июнь күндөрү түрк тилдүү мамлекеттердин электр куроочуларынын ортосунда өткөн сынакта кыргыз энергетиктери 6 мамлекеттин командаларын артта калтырып, 2024-жылдын бөлүштүрүү тармагынын мыкты бригадасы наамына ээ болушкан. Татарстан республикасында Тетишо шаарында международный уровеньдагы мелдеш өткөн бизде. Ошол жактан Бишкек Пестин атынан мен устат болуп барып, ал жактан биз биринчи орунду алып келдик. Мелдеш аябай катуу жүрдү. Ал мелдешке 6 кымыш мамлекеттердин арасында мамлекеттер катышты. Ошол жактан Кыргызстан Республикасынын улуттук электр тармактар ишканасы биринчи орунга жетишти. Мелдеш эртең 21 июнда аяктап, жогорку даярдыкта келгендер аныкталат. Айдана Камалидин кызы, Эсенбек Усенов, УТРК Чүй.